Казакстандын мыкты мүнүшкөрлөрү аныкталды. Түркистан облусунда спорттун улуттук түрлөрү боюнча республикалык мелдеш өттү. Ага 70-ке жакын өкүлдөр катышты. Алардын арасында бүркүтчү кыздар да бар. Аяжан Данияр кызы бул сынакка алтын жана арын аттуу эки бүркүттү жарыш жолуна кошту. Ер балалар не десе де күші көбірек болады кыздарға караганда. Балдар эмне дебесин, алар кыздарга караганда күчү көбүрөөк болот. Башында колубуз катуу ооруп, бүркүттү көтөрө албай, аны учура албай кыйынчылыктар болду. Убакыттын өтүшү менен аны үйрөндүк. Азыр баары жакшы. Бирок жарышта көрүп турганыңыздардай эркектер көбүрөөк. Көрүп турганыңыздай ер адамдар әлде көбүрөөк. Жыл сайын өтүүчү мелдештин катышуучулары 3 күн бою куштарынын багын сынап көрүштү. Салттуу мелдеш бир нече этаптан турат. Алгач кушту учуруп, кайра колго кондуруу ыкмасы каралды. Андан кийин кыраандардын аң уулоосу бааланды. Жалпысынан уюштуруучулардын айтымында жылдан жылга мүнүшкөрлөрдүн катары калыңдап келүүдө. Бурундар биздин кусбегилердин эң кичи жасы. Мурда мүнүшкөрлөрдүн эң жашы 60 жашта, эң улусу 90 жашта болчу. Республикада алардын саны 20га жетчү эмес. Бир гана бүркүтчүлүк өнүккөн. Азыр карасаңыз, мелдештин катышуучуларынын 80-90% жаштар. Мүнүшкөрдүк менен ителги, шумкар сыяктуу куштарды колго кармап жүрөт. Колго уктап көрмөгөн ителги, каршыга, мына суңкар тектес кустарды колго уктап жүрмүн.